Ушул тапта Бишкекте жогорку соттун, жергиликтүү соттун судьялары, ошондой эле Молдовия, Грузия, Улуу Британия, мындан тышкары Казакстан жана Өзбекстандын криминалисттери жана юристтери чогулуп, жазык сот адилеттиги, адам укуктары, азыркы тенденциялар жана чакырыктар деген темасында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Элдер аралык конференциянын жүрүшүндө сотко чейинки өндүрүштө соттук көзөмөл, мындан тышкары жазык процессиндеги күнөөсүздүк презумпциясы сыяктуу бир катар кызыктуу темалардын ортосунда талкуулар жүрөт. Учурда өзүңүздөр көрүп тургандай, чет мамлекеттен келген криминалисттер алардын мамлекеттеринде бул багытта кандай иштер жүргүзүлүп жаткандыгы туурасында маалыматтарды берип жатышат. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаев жазык сот адилеттигинин маанилүү шарттарынын бири тараптардын атаандаштык жана тең укуктуулук принцибин камсыз кылуу болуп санала тургандыгын айтты. Анткени ал өзүнө далилдерди изилдөө жана баалоо ыкмасын процесстин катышуучуларынын өздөрүнүн кызыкчылыктарын коргоо жана процесстик функцияларды ишке ашыруу ыкмасын камтыйт. По этой причине состязательность судебного процесса должна... Ушул себептен улам сот процессинин атаандаштыгы конкреттүү процесстик институттар менен гана эмес, ошондой эле судьялардын көз карандысыздыгынын укуктук кепилдиктерин кошо алганда мамлекетте сот адилеттигин уюштуруунун бардык системасы менен камсыз кылынууга тийиш. Жазык процессинде тараптардын тең укуктуулугу жана атаандаштыгы маселеси иштин маңызы боюнча кароонун объективдүүлүк даражасы менен түздөн түз байланыштуу экени айдан ачык. Бул кабыл алынуучу соттук актылардын адилеттүүлүгүнө түздөн түз таасир этет. Бирок бул принцип колдонуудагы жазык процесстик мыйзамдардын алкагында дайым эле толук көлөмдө жүзөгө ашырыла бербестигин моюнга алуу зарыл. Бул көбүнчө жазык процессинин катышуучуларынын укуктарынын бузулушуна алып келет. Ошондой эле иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын, Акыйкатчы институтунун, Башкы прокуратуранын, Юстиция министрлигинин, Ички иштер министрлигинин жана адвокатуранын өкүлдөрү дагы катышты. Өткөн жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку соту Венеция комиссиясы менен биргеликте конституциялык реформалардын контекстинде сот бийлигинин көз карандысыздыгы деген темада эл аралык конференция өткөргөндүгүн белгилейбиз.